Рахмат. Армаңыздар, ардақты ағайын туғандар, жалпы амандық жат өкілдері. Бірінші кезекте мен ушу иш-чараны уюштурган ағайжелерге терең ыраазычылык билдирем. Мына Кулуева Элнура, Абдыбекова Дана, Омаркулова Канышай, Амангул Бабакулов, аты айтылбай калгандагы биздин эр-азамат уул кыздарыбызга. Биринчи келгенде эле ушу башка демөөрчү болуп бериңиздерчи дегенде дароо колдоп бердик. Албетте биз кантип ушундай иш-чарага колдоо көрсөтпөйбүз деп мына бүгүн отурабыз. Жалпыга маалымдоо каражаты коомдун күзгүсү дегендей баарыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен чын дилимден куттуктайм. Адам адамга эстелик дейт. Аңышкандай мына бүгүн азыр биз замандаштарды, көз өткөн залкарларды, улуу инсандарды, калемгер биздин агаларыбызды, эжелерибизди эскерип турабыз. Алардын артыкчылыктарына баа берип, жакшы сөздөр айтылды. Тилекке каршы Кыргыздын чыгаан уулу Улан Эгизбаев инибиз айткандай, кыргыз бири-бири өлгөндө гана өлөөнчө мактайт. Неге тирүү кезинде оозунан жылуу сөз чыкпайт деп кейигендей бар да. Бардыгы өз учурунда даңкталып, баркталып турганы баа жеткизбайлык. Негизи журналисттер өтө чынчыл, ар нерсеге ынтызар, өчөр адамдар келишет. Мына бир маселени артынан түшүп, ал соосуна жооп издеп тапмайынча жаны жай албайт. Айтор ушу 19 кылымдагы Америка жазуучусу Филин Дюн мындай деп жазган экен. Журналисттин иши бечараны жубатуу, байды бечара кылуу деп. Аңсагандай журналисттер бул адамдарды сап-садык тегине, коомдук даражасына карабастан баардыгына бирдей мамиле кылып туйдуруп турат экен. 1787 жылы Америка Кошмо Штаттарынын 3-президенти Томас Джефферсон мындай деп жазып кеткен экен. Аппараты чогултуп атып ошол жерде жазган калтырган экен. Биздин бийликтин өзөгүн элдин пикири түзөт. Демек, биздин биринчи максаты ушул укукту коргоо деген экен. Мына журналистиканын керемети. Урматтуу ағайын туугандар, эгерде биз ушул жээктеги адамдарды тиги жээктеги аралга көчүш үчүн кемени курууга чакыра турган болсок, эч ким келбейт. Эми ошол аралдын артыкчылыгын айтып, аны кызыктырсак, эл өзү кемени куруп алып жээкке көчөт экен. Мына журналистиканын керемети, мына журналистиканын көчү. Ушу менен мен баарыңыздарга ден соолук каалайм, амандык каалайм, коштук каалайм, калемиңиздер түгөнбөсүн, токтобосун.